Президенттин аппаратынын стратегиялык өнөктүрүү экономика жана финансы саясаты боюнча бөлүмүнүн башчысы Искендер Гайыпкулов Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Ортсмит менен жолугушту. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтында жазылды. Жолугушууда бизнес акыйкатчы учурда мамлекеттик текшерүүчү жана көзөмөлдөөчү органдар бизнеске кысым көрсөтүп жатканын билдирип, мамлекеттик мекемелер акыйкатчынын мыйзам бузуулары боюнча жиберген актыларын эске албастан көз жаздымда калтырып жатканын белгиледи. Жыйынтыгында бизнес акыйкатчы менен президент аппаратынын бөлүм башчысы бизнести коргоо жана колдоо боюнча тыгыз иштешүүнү макулдашышты. Буга чейин премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн жыйындарынын биринде март айында өкмөттүн токтому менен жоюлган экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат ушул жылдын январь айында 100 жеке ишкерге, февраль айында дагы 40 бизнесменге кылмыш ишин козгогонун айтып, укук коргоо органдарынын бизнесмендерге жасаган мамилесин катуу сындаган. Милиция Таластын чоң капка көзөмөл өткөрмө бекетинин жанындагы тамактануу жайында коронавирустун жасалма ПЦР анализдерин 1,5 миң сомдон сатып жүргөн шектүүлөрдү кармады. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдирүүсүндө 18 мартта шектүү иштетип жаткан тамактуу жайын тинтүү учурунда жасалма ПЦР тесттер табылган. Бул ишке тиешеси бар деген дагы бир шектүүнүн үйү тинтилип, HP үлгүсүндөгү ноутбук жана принтер алынган. Шектүү Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин ПЦР анализинин жыйынтыгынын үлгүлөрүн ноутбугуна жүктөп, коронавирустун жасалма жыйынтыгын сатып жүргөн. Аталган факты боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 359-берене менен катталып тергөө башталды. Индияда коронавирустун кош мутацияланган штаммы аныкталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Азырынча Индиянын бийлиги илдеттин мутацияланган түрүнүн келип чыгышы жана анын жайылышынын ылдамдыгы тууралуу маалымат чогултуу аракетин көрүүдө. Буга чейин америкалык илимпоздор коронавирустун Британ, Түштүк Африкалык жана Бразилиялык штамдарын февраль айында аныктап чыгып, илдеттин мутацияланган түрлөрү алгачкы штаммдан 8 эсе тез жайыларын айтышкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун берген маалыматы боюнча Британ штаммы дүйнөнүн 101 өлкөсүндө, Түштүк Африкалык штамм 51 өлкөдө, Бразилиялык штамм 29 өлкөдө жайылган. Ал эми Швейцариянын саламаттык сактоо боюнча федералдык кеңешчиси Ален Берсе аныкталган жаңы штаммдар алгачкы штаммдан 50% кооптуу экендигин билдирген. Коронавируска каршы Спутник 5 вакцинасы менен Казакстанда 107 миңден ашуун адамдын эмделгенин аталган өлкөнүн COVID-19 илдетин жайылтпоо үчүн түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиясы билдирди. Учурда Казакстан Орусияда иштелип чыккан Спутник 5 вакцинасы менен калкын эмдөөдөн өткөрүүдө. Вакцинанын алгачкы 22 миң дозасы өлкөгө Орусиядан алынып келгенден кийин Караганда шаарында жайгашкан фармацевтикалык комплексинде өндүрүлө баштаган. Жакынкы аралыкта Казакстандын вакцинасын каттоодон өткөрүү күтүлүүдө. Учурда ал клиникалык сыноолордун 3-чү этабына жетти. Каракол шаарынын Таштанды жайы Ак Суу районунун Каражал айыл аймагынын жеринде орун алгандыгына байланыштуу аталган айыл аймагынын айдоо аянттарын Каракол шаарынан чыккан таштандылар ал жактан учкан желим баштык, бөтөлкөлөр эгин сепчү талааны каптап кеткен. Бул тууралуу жергиликтүү калк турмуш басылмасына билдиришкен. Караколдун Таштанды жайы биздин жерге жайгашканга байланыштуу көйгөйүбүз бүтпөйт. Таштанды жайынан чыккан жагымсыз жыт айылды каптап, бул жерге жайылган мал жаныбыз ар нерсени жеп өлгөн күндөр да болгон. Желим баштык менен өлкөдөн арыла албайбыз. Эгин сепсек да түшүм болбой жатат. Каракол шаарынын мэриясы иштебегени бизге азап болууда дешет айылдын тургундары. Бир суткада 106 кишиден вирус аныкталды. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 2 бейтап каза болду.